Саламатсыңарбы? Биз кайрадан эле онлайн сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен 8 класстын алгебра сабагынан 4-эрек 1-сабак. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Демекчи, Россиянын батышында жайгашкан Бурят элинде элдик мелдеште желке күчү жана бармак күчү дейт. Желке күчү бул күрөш болсо, бармак күчү кайсыл оюн экендигин табыңыздар. Сабактын башында өткөн тема кайрыла турган болсо, силер менен мурунку темада биз Виеттин теоремасы боюнча өткөнбүз. Виеттин теоремасын бир сыйра карап көрүп, кийинки бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тема квадраттык үчмүчө. Квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Ax квадрат кошулган bx кошулгансы барабар 0. A барабар эмес 0 туйнтмасы квадраттык үчмүчө же экинчи даражадагы үчмүчө деп аталат. Теорема: эгерде ax квадрат кошулган bx кошулгансы барабар 0 теңдеменин тамырлары x1 жана x2 болсо, анда x'тин бардык маанилери үчүн ax квадрат кошулган bx кошулгансы a көбөйтүлгөн каша ичинде x минус x1 каша ичинде x минус x2 барабардыгы аткарылат. Далилдөө. Теореманы далилдөө үчүн Виеттин теоремасын колдонолу. Ax квадрат кошулган bx кошулган с барабар 0 квадраттык теңдеменин, башкача айтканда x квадрат кошулган b бөлүнгөн ax кошулган b с бөлүнгөн b барабар 0 теңдеменин x1 x2 тамырлары үчүн Виеттин теоремасын жазалы. x1 кошулган x2 барабар минус b бөлүнгөн a, x1 кошулган x2 барабар с бөлүнгөн a квадраттык үчмүчө. Ax квадрат кошулган bx кошулган с барабар a көбөйтүлгөн кашанын ичинде x квадрат кошулган bx бөлүнгөн a кошулган с бөлүнгөн a барабар a кашанын ичинде x квадрат минус x1 кошулган x2 көбөйтүлгөн x минус x1 көбөйтүлгөн x2 барабар a кашанын ичинде x квадрат минус x1 көбөйтүлгөн x минус x2 көбөйтүлгөн x кошулган x1 көбөйтүлгөн x2 барабар a көбөйтүлгөн кашанын ичинде x минус x1 көбөйтүлгөн кашанын ичинде x минус x2. Чындыгында теорема далилденди. Biz 8 класстын алгебра китебинен 632 көнүгүүнү карайлы. Квадраттык үчмүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. 632ден 634 чейин. Биринчи мисал. 5x кошулган 24 минус x квадрат барабар 0. Чыгаруу: 5x кошулган 24 минус x квадрат барабар 0. Берилген теңдемени минус 1ге көбөйтүп жиберсек, минус 5x минус 24 кошулган x квадрат 0 барабар 0. Демек, x квадрат минус 5x минус 24 барабар 0. Квадраттык теңдеменин чыгаруу менен дискриминант 25 минус 4 көбөйтүлгөн 1 көбөйтүлгөн минус 24. Демек, дискриминант 121.
x1 x2-ні қарай тұрған болсақ, демек x1-ші тамырыбыз 8, x2-ші тамырыбыз -3. Демек, Виеттің теоремасы бойынша x1 қошылған x2 барабар -b, x1 көйтілген x2 барабар с. Же болбосо x1 қошылған x2 барабар -p, x1 көйтілген x2 барабар q. x1 менен x2-нің суммасы 5, x1 менен x2-нің көбейтіндісі -24. x1 8 қошылған -3 барабар 5 жана 8 көйтілген -3 барабар -24. Биринчи мисалды биз квадраттык үч мүчөнүн көбөйтүүчүлөргө ажыратуу боюнча карай турган болсок, ax квадрат кошулган bx кошулган s барабар a кашан ичинде x минус 1 көбөйтүлгөн x минус x2 барабардыгын аткарыла тургандай кылып, берилген мисалда x квадрат минус 5x минус 24 барабар. Bizde a'быз 1-ге барабар болгондуктан, кашан ичинде x минус 8 көйтүлгөн x кошулган 3 деп көйтүүчүлөргө ажыратып алдык. Урматтуу окуучулар, ошол берилген 632-көнүгүнү кайрадан үйдөн аткаргыла.